Кыргызстандын эң алыскы облусу Баткенде карапайым калктын түшөлгөн маселеси эң биринчи орунда чек ара маселеси. Жергиликтүү калктын күткөнү да, тилегени да коңшу мамлекеттер менен алаканын жакшырыш экен. Оокатыбыз Өзбекстан менен Тажикстансыз кыйын болот дешкен айдаркендиктер Мадумаровдун биздин үнүбүздү ушуга чейин бир да бейлик укпады эле. Сиз Кыргыздын жерин бөлбөй, бардыгына бирдей башчы болуңуз деп өтүнүштү. Кыргызстанга Ата Мадумаровтай таза президентти шайлап алышты. Сиздерден мен өтүнөм суранамын. Кудай тааладан дан тилеп кетемин. Кадамжай район борборундагы стадиондо топтолгон 10 миңден ашуун эл таң эртеден тартып эле Мадумаровду күтүп отурушту. Алардын өтүнүчү да, талаптары да ак иштеген, ток бейил башчы бол деген өтүнүчтөр болду. Канткенде өзгөрөбүз, биз туңгуйукка капталып калдык, өнүккөн Кыргызстандын келечегин кантип куробуз деген суроолор болду. Кудай кааласа, Кыргызстан түндүгү жок, түштүгү жок, батышы чыгышы жок, кыргызы казагы жок, өзбөгү тажиги жок, уйгуру дунганы кариси жок. Биз касиеттүү Кыргызстандын ыймандуу пенделери боло турган мамлекетти түзгүм келет. Азыркы учурда карапайым элдин көпчүлүгү чет мамлекеттерде эмгек мигранттары болуп иштеп жүрүшөт. Бирок алардын укуктарынын быйылкы шайлоодо эске алынбай жаткандыгы кадамжайлыктарды өзгөчө тынчсыздандыргандыгы айтылды. Бизде азыркы бийлик эмес, ошол мигранттар жөнөкөй элдин жашоосун көтөрүп, миллиондогондорубузду багып жатса, эмне үчүн алардын шайлоого катышууга укугу чектелет деген ачуу чындыктын суроосун узатышты. Москвага, Екатеринбургка, Новосибирскиге эмнеден коркуп атат? Ошолордун баары Мадумаровго добуш берет деп коркушат. Ошон үчүн четтетип атат аларды. Мен аларга кайрылам. Колуңуздардан келсе 15 күнгө ата-энеңиз менен амандашып келип кетиңиз. Ушулардын тилегин таш каптырыңыз. Ал жактан добуш бере албасак, Кыргызстанга келип, Кыргызстандын келечегин мен чечем деп далилдеп бериңиз деп кайрылам. Чакырыңыздар балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды. Кадамжайлыктар улуу тилек кылып кыргыз элинин жаңыча жашоого багыт алып барган Исхак Разаковтай жетекчи болуңуз деп улуу инсандын сүрөтүн эстеликке беришти. Ичкиликке бөлүнбөй, аркалыкка бөлүнбөй, түндүккө бөлүнбөй, түштүккө бөлүнбөй, бир бололу туугандар. Баарыбыз бир тууганбыз. Улутубуз ким болбосун. Орус болобузбу, кыргыз болобузбу, өзбек болобузбу, тажик болобузбу. Бир бололу туугандар. Кудай буйрса, мен келечекте элибиз үчүн, жерибиз үчүн Исхак Разаковичтей, Абдыкадыр Орозбековтей, Көкжал Жусуп Абдрахмановтай, айтканын бербеген Баял Исакеевтей, ишмердүүлүгү Султан Ибраимовичтей, тазалыгы Абсамат Масалиевичтей, өтө кынтыксыз иштеген Турдак Нусубалиевичтей жетекчи болуп берем деп убада берем. Рахмат чоң. Кечки саат 4-тө Кызылкая шаарынын борбордук аянтында топтолгон элдин саны 15 миңге жетти. Мында элдин көп топтолушу өткөн жылы Мадумаров келгенде болду эле, эми мына бүгүн ушундай болуп жатат дешти шаардыктар. 3 саат бою талапкер элдин суроолоруна жооп берди. Кызылкаяда ушул аянтка кылкылдап турган барыңыздар мен ишендүү кишимсиздер. Макулсуздар ушуга. Анда биз Мадумаров үчүн эмес, келечек үчүн, касиеттүү Кыргызстан үчүн, мына өсүп келаткан балапандар үчүн 30-ында таң эртең багымда окугандан баштап кечке чейин келиңиздер тикеден тике туруп берели. Себеп өз бактыбыз өзүбүздүн колубузда. Келиңиздер туруп берели. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы аты менен гана Кыргызстандын ата журттун бүтүндүгүн ойлобойт. Муну Адахан Мадумаровдун азыркы учурдагы шайлоочулар менен болгон жолугушуулары ырастап турат. Анткени талапкер бүткүл республикадагы иш башкаруучулары жалпы командасы менен бүтүн Кыргызстанды кыдырууда.